Саламатсыздарбы, айрым учурда оңой, жеңил деген нерсе дагы трагедия менен аякталып калышы мүмкүн экен. Өзү билимдүү, тажрыйбалуу, ийгиликтүү 30 жаштагы врач-фиболог Элдос Турсунбеков каза тапты. Ал сакал өстүрүү операциясы учурунда сырдуу мындай суроолуу жагдайда каза болуп калган. Себеби эмне экенин азыркы учурда тергөө иликтеп жатат. Ал эми операцияны жасаган дарыгер өзү анафилактикалык шок болушу мүмкүн экен деп жакындарында түшүндүрүп бериптир. Эми бул студияга бүгүн биз иштин чоо жайын билүүгө аракет кылуу үчүн чогулдук. Маркумдун жакындары келген, врач-эксперттер келген, укук коргоо органдары жана көз карандысы эксперттер да чакырылган. Биз менен болуңуздар. Алгач маркум Элдостун кичинекей видео топтомун көрүп алсак, андан кийин маек өтөбүз. Жашоодо биз жасап каталык, сыноону билбей, сезбей жашадык. Кечиримдүүсүң кечирген бизди билип билбестен күнөө жасадык. Намазы жок канча таң аткан, өмүр болсоң өтүп бараткан. Напси бизди жеңер күч берип, өзүң сакта бизди жараткан. Периштелер уксун жакшысын, белек кылчы бейиш ачкычын. Ар адамга насип кыла көр, эки дүйнөнүн тең бактысын. Алгач терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ыйман саламат болсун, уулуңуздардын ыртык айрылуу болсун. Алгачкы сөздү атасына берсем, Элдос тууралуу кичине айтып берсеңиз. Мен өзү 3 эркек, 1 кызым бар. Ошо 3 эркектин эң кичүүсү болгон, андан 1 кызым бар. Кичикесинен бери абдан шайыр. Ушундай жагымдуу бала болуп чоңойгон. Күлмөңкөсү эркелетип коет элек. Такайлы күлмөңдөп күлүп жүрчү да. Анан ошо мектептен окуп жүргөн кезинде ошо мечтасы врач болом, хирург болом деп мечтать этип жүрчү. Ошо өзүн тизеген жетип, медакадемияга кирип, медакадемияны бүтүрүп, Казанга тапшырып 2 жылдык ординатурасын окуп келген. Окуп ошол жактан анан дагы 2 жыл калып, мен бул жактан жакшы үйрөтөт экен. Кыргызстанга барганда көп операция допускать этилбейт экен. Бул жактан күнүгө 5-6 жолудан операция кылынат. Ошонун баарына кылып, мен колумду набивать этип аптан жакшы үйрөнүп алып барам. Барам деп дагы андан да 2 жыл ошол жакта хирург болуп иштеди Казан шаарында. Андан кийин биз дагы опыт алайын, дагы бир окуйын дегенден кой, бизди деле келип Кыргызстанга деле эмгек көрсөтүп, жака деле кызматыңды кыл деп чакыртып алганбыз. Ошол жакта окуп жүргөндө 4-5 сертификат алып келген экен. УЗИ боюнча, ошол флебология боюнча. Анан ошо Казандан келе жатып эле түз Махачкалиге барып, ошо Махачкалиде ошо варикоз боюнча иштеген күчтүү бир врач бар экен. Ошого байланышып, андан дагы билим алып, анан ушул жерде анын бир филиалы бар экен. Ошол филиалга кирип частныйга иштегенде, ага чейин бул Фучик больницасына хирург болуп кирип иштеп жүрдү. Жалпы хирург болуп. Ошол жактан иштеп жүргөн, бул частныйга өткөн да. Толук эле өткөн жок. Ошондо деле Фучикте да дежурство да калып иштеп, күндүзү бул частныйда иштеп жүрдү да. Анан балам бул өзүбүздүн үй бүлөдө абдан уюштургуч, өзүбүздүн үй бүлөдө профорк деп койчубуз аны. Балдардын болобу, кимдин ден рожденствоси чогулуп калганыбызда ошол уюштуруп, белек печкектерди ошол алып, кимге эмне керек экенин алдын ала билип алып келип турчу да. Мурунку сөздөрүнөн эле билип коюп, ушуга ушул керек экен деп
Olacak çırağını dedim, tuğanlı boğanlı, şunları uçturuyoruz. Yani tiyakka varalı da tuğağa çıkarıp şunu arası saldırıp karap durağın balası şu olç. Yani üylengön, bir erkek balası var. Şu balasında köp köçeyin kütüp çürüp balalı oluştu. Yani hakkı günde dağı ekinci balalı oğul aldı. Gelinçegin Canımızı darlanğanğa, şu kazanğa ötken ele Sultapta. Yerine Sultapta kazanda olçu. İstini şu günge tuş gelip kararısı hiçbir uçuktasa tuşka giris okuya oldu. Ушул эми окуяга келип токтолсок ошол күндөр, ошол күnkү окуяны айтып берсеңиз, башынан баштап. Bir gün murda daярданып эле. Bir gün murun жазайт деп атканда 7-синде жазамакта. 7-си күнү 7 майда. 7 майда. 7 майда жазамак деп аткан, 7 майда кечирээк келди, биз жасаткан экен деп келсе эртең менен эчинде келип биз жаткандан кийин келди да. Биз эртең менен туруп карасак эле жасатпаптыр. Балам эмне жасатпайбы муну? Сек аябай кеч болуп кетти. Эртең жасата турган болдум деди. Уже бул 8-нде болот да. 8-нде эртең менен сүйлөшүп атабыз да. Мына бүгүн жасата турган болдум. Деди анан мен ага чейин айттым, балам бул сакалдын эмне кереги бар? Өскөн кезде өсөт да. Өспөсө жөн эле койбойсуң, аны элдер сакалын тазалай албай ороп жүрөт го десем, баягы 30га чыктым эми. Өспөсө ушинтип батыр экен ал, дезеледи. Өзүмдүн тааныш балам, чогуу иштегенбиз, жакшы жасайт. Ошого жасатып коем. Бул да сүннөт да, агамаштын сүннөтүн туура неметип коеюн. Эми акыл бердим анда болсо эми. Жасасаң жасат дедик. Апасына айткан экен, эми бул кечинде кеч келем, узакка созула турган нерсе 7 саат жасалат, аябай жай жасалган. Неме да апасына айткан экен, мен аны уккан эмесмин. Мен оюмда Турцияга барганда деле койдуруп жүргөндөрдү абдан көп көрөт элем да. Баштары кысылалап жүргөндөр, чын оңой эле неме экен го деп ойлоп койгондо, эч мындай бир ушундай кыйналып жазатчу неме экен деп эч ойлобопмун. Эч кандай бир опурталдуу тобокелдүү жагы бар деп ойлогон жоксуңар? Эч кандай эч ойлогон жокмун. Опуртал тобокел андай болсо мен жибербей эле койбойм, баягы окуйга барба. Эмне кереги бар деп бутуна жазсам да байлап алсам дагы жибербей коймокмун дагы. Эч бир андай ой да келген жок. Өзү ошентип окуп койду, ада оңой эле неме ал деп мен ойлоп койдум, элди мали жасап жүргөнчө оңой неме экен деп. Өзү дарыгер болсо? Өзү дарыгер, өзү хирург болсо, билет да өзү деп эле. Эч андай камсыраган да жокмун. Даже кечинде кечигип атканда телевизор көрүп жаттык, аны мындай чалганга эми жасатып атса бүткөндө чалат да деп чалган да жок. Ошондо эми келет деп телевизор көрүп жаттык. Сизге кандай сөздөрдү айтты, мындай жүрөгүңүз бирдекени сезип? Жок, мен андай кадимки эле күндөгүдөй болуп жүрдү. Эч кандай андай бир эме сезилген жок. Мага ошо 6-сы күнү айткан, 7-си күнү эртең менен айтканда, ошо баратканда жасатам деп айткан, атасы 2 жолу эмне кереги бар деп жанатып айтканда мага айтты. Апа, Сарсановоңуз кеч келип калсам, бул где-то медленный работа, где-то 7 сааттарга чейин созулуп калышы мүмкүн. Сарсанов болбоңуз деди. Ошон үчүн мен чалбай, обычно жумушуна жолто болбой эле биз лишний раз чалбайбыз да. Жумуш керек болуп калса WhatsApp'тан жазып коюп. Кийинки күн дагы ошондой кетти, тамагын жеп, кашасын жеп алып, анан жакшынакай сүйлөшүп алып эле мен кеттим. Анан бүгүн операция бирөө эле консультация бар. Бүгүн эртерээк чыгып барып жасатканга аракет кылам деди. Кеч келем деп айт, кечегидей эле деп дагы айтты, кеч келем дегенде. Беспокоить этпей эле, өзү эми ответственный дайыма, ишенди, өзү врач, билген үчүн жасатып атат да деп, анан общий наркоз береби деп мен сурасам жок деген, мындай эле депчи. Яны жеңил эле сезилди бизге. Өзү врач болуп, ошону тандаса коллегасы болуп, ошого ишенип барып атат да деп. Бул баламды өзү ак көңүл өзүндөй көрдү да бардыгы. Ошо балам мана ушинтип кайра кайтып келбей каларын билбептирмин да ошо. Ошо кечинде отурганда
саат уже 11-ден өтүп калганда. Өтүп калганда ортончу баламдын досу чалып калды. Ашла эшикти ачыңыз, мен келдим деп. Ой, эмне болду десем, айтып калды, жана балабыз эртең 9 майрам эле да. Үйрөсү менен чогулуп шашлык кылалы. Десек ошо шашлык баштын баарын ошо Элдос даярдачу да. Анан Элдос ошо үлгүрбөй калам, эртесин саат 3-тө Фучке дежурство барам деп аткан. Анан даяр эле алалы деп аткан, ошону бербеген го деп калды. Анда ошону алып келген го деп анан чукап чыгып ассам эле туугандар баары чогулуп келип калыптыр. Келип ошондон угуп ачпай. Биздин эң биринчи бир ушунчалык жүрөккө тийген обидный болгону, ошого чейин уже саат 6-дан бир аз өткөндө үзүлгөн экен барабыз. Ошого чейин саат 11-ге чейин неге укпайбыз биз? Анан какой-то посторонний элдерден угатабыз да. Ошо экинчи балама какой-то через досторунун тааныштары, карындаштары болуп, отуруп ошо ириктеп таап, анан ошолор чалыптыр да. Элдос ушундай деп атат, роудуга керек алгыла депчи. Ага да айтпайт. Анан роудуга авария болуп калганбы, же бирөөнү сүзүп алганбы деп, ал балам деле коркуп эле үйдөн машинасы айдап чыгыптыр. Анан жолдон баратып анан дагы чалат да, эмне болду десе, келе калсаң буяка эле деп айтышпаптыр да. Анан эмне болгон деп анан досторуна чалып коюптур, келгилечи ушундай роудуга чакырып деп. Анан чуркап барып эле кирип анан роудуга баратканда отурган дежурство мен ушундай паспорт Элдос деген байкеси болом десем, паспортун өз паспортун карап турган тиги баланан алып чалыптыр да. Жарагы өлүп калган Элдостун агасы келиптир депчи. Анан балам ошол жерден угуп шок болуп улап түшүп, анан бер жакта достор кармап калып, карабайсың мен эмне деген шумдук болуп атат. Ошого чейин билбейбиз. Эч укпайбыз, эч кабарыбыз жок. Ошондон бизге бир ушундай подозрение кетти. Эмне үчүн биз укпайбыз? Значит, бул убакыттарды созуп, бир толук эмес документтерин толуктадыбы, же эмне кылды, биз билбейбиз. Саат 6-тан 11-ге чейин канча убакыт? Бери балам 9-га чейин ошондо да берки досторунан угат барып атат. Же бир моргтон чалбайт, же следствие жактан чалбайт, же ошол врач эси танып не өтүп атканда скорыйдан мурун бизге чалыш керек эле, монтип атат, келе калгыла деп. Же скорыйга чалгандан кийин эле бизге чалса жетип барат элек ошол жерге. Кандай деп түшүндүрдү, ушул операция учурунда эле көз жумуп калыптырбы, же алар скорый чакыртып, ушундай бир жагдайлар болгонбу? Операциянын учурунда болбойт. Бул биринчи эки этап менен жасалчу неме экен да. Биринчи этабында Санжар деген врач жасаган экен, артына чачын кырып, анан чачын түбү менен тамыры менен алып, анан пробага салып даярдап коюшат экен. Ошол биринчи немесин ошо Санжар деген бала жасаптыр. Андан жасап бүткөндөн кийин жакшынакай туруп эле эс алып, эс алып алчу деп эшикке чыгып, ар жакта башка кабинетте кирип табеки тартып, ушундай эс алып, анан экинчи этабына кириптир. Экинчи этабына киргенде башында Санжар деген бала айтып аткан, экинчи этабындагы ийнелерди дагы мен сайдым, баарын мен кылдым депчи. Андан кийин оказывается экинчи этабына алып тиешесин тийгизбептир ал Санжар деген бала вообще. Экинчи этабын берки Дастан деген бала сайып ошол баштаптыр. Анан ошол Аны сиздер кайдан билип атасыздар? Биз барып видеосун көрдүк, эми кирип чыккан, эмне кылсак деп. Анан ошол жерден сураштырдык, кандай болду, тигип болду деп. Анан ошол жерде көргөндөр, билгендер ошондой айтты да. Бул Дастан деген бала баштаган. Анан кийин Дастан менен Санжар келип, өздөрү да признавать этип айтты. Башында ушинтип неметтик эле, андай болгон эмес деп ошо Дастан өзү айтып берди. Мен экинчисин толук мен баштагам, жана биз болельщиктерди мен сайгам. Анан сайып баштарда обезбой болду десек болду деп, анан баштап не өткөндө эле митип колун көтөр дейт. Кыйналып баратам депчи. Анан өткөн башым айланат деп. Анан өткөндө ушундай болот, баш айланат, ушинтип эч нерсе болбойт, баары ушинтет деп, анан кайра улантып баштаган экен. Баштаганда эле анан шок берип калчылдап баштады дейт. Калчылдап баштаганда анан судорога берип, ошондон анан аракет кыла башташты алар. Эми ар бир врач деле
пациенттин дасайлап өлтүрүп коеюн же тинтейин минтейин дебейт да. Алар деле аракетин кылса керек, кылыптыр аракетин болушунча. Но ошол аракетин кылганда знание менен кылдыбы, туура эмес кылдыбы бул бизге экинчи вопрос да. Мындай интернетте тияк-бияктан карасак, мунун бир 15-20% эле ушундай болуп калышы мүмкүн экен. А так 80% спокойно жаш болсо бала чыгарып кетет экен да. Эми ден соолугу чың бала, жүрөгүндө эч кандай проблема болгон эмес, аллергиясы болгон эмес. Мындайларды оңой эле чыгыш керек болчу экен. Ушул суроону берейин деп аткам. Жанагы ушул жасаган Санжар деген врач башка интернет булактарына интервью берип аткан, анда анафилактикалык шок болду, ошодон көз жумду деп айтыптыр да. Демек деген ушул анестезияга реакция болуп кетти деген сөз да туурабы? Мурда анестезия алып жүргөнбү жакын арада? Анестезия алып эле жакында тишин жазатып, тишке канча анестезия кылат, неме тиги брекет кийип, ага чейин даярдап. тишин жулдуруп эле анестезиянын баарын алып эле жүргөн. Аллергиясы жок болчу. Аллергиясы жок. Ага чейин деле пробада жасалса. Ага чейин проба кылганбыз дейт. 15 мүнөткө пробаны жасап, биринчи этабында эчтеке болгон эмес. Эч нерсе болбойт андан. Бизге ошо табышмак болуп атат ошо экинчисинде. Ушул жерде биринчи мен ушул укук коргоо органдарына суроо берип коеюнчу, ушул жерден учурда этап кандай жүрүп жатат? Тергөө иштери кайсы этапка келди? Анан экспертиза дайындалды беле? Анын жыйынтыгы чыга элекпи же чыктыбы? Алдын ала кандай маалыматтар берилди сиздерге? Саламатсыздар. Мен Бишкек шаарынын 1-майрегиптин тергөө кызматынын тергөөчүсү милициянын улук лейтенанты Эркинов Аман Төреркинович. Азыркы эң биринчиден Элдос Болотбековичтин жакын туугандарына терең көңүл айтабыз, кайрат кылыңыздар. Ал эми аталган факт боюнча 1-майрегиптин тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 146-беренесинин 2-бөлүмүндө кылмыштын белгилери менен кылмыш иши 2025-жылдын 15-майында козголгон. Азыркы учурда кылмыштын алкагында тиешелүү экспертиза дайындалып, Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 19-беренесинин талаптарына ылайык бир катар тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Дайындалган экспертизалардын корутундусуна ылайык аталган факт боюнча юридикалык баа беребиз. Азыр кайсы берене менен кылмыш иши козголду? Жогоруда атап кеткендей, Кылмыш жаза кодексинин 146-беренесинин 2-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон. Эмне деген берене айтып койсоңуз? Медициналык кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерин талаптагыдай эмес аткаруу. Бирок бул иш боюнча шектүү эч качан аныкталып элек эч кандай. Азыркы учурда шектүү статусу берилек, бирок тергөөнүн экспертизаларынын жыйынтыгы менен жана корутундусу чыкканда юридикалык баа берилет. Рахмат. Бул жерде студияда биз медицина илимдеринин кандидаты, доцент Айке Кенжеевна эжени чакырганбыз. Айке эже, мына уктуңуз, бир адам каза болуп атат, билимдүү эле дарыгер. Ошол жерде да андан кем эмес эле билимдүү дарыгер өзүнүн досу жасаган экен бул операцияны. Кайерде мүчүштүккө кетип калган? Микрофонго сүйлөсөңүз Айке эже. Эми дагы бир жолу эне атасына, Элдостун келинчегине, агасына көңүл айтам. Кайраттуу болуңуздар. Иманы саламат болсун. Жаман иш болду. Сиздин берген сурооңуз боюнча жооп бере турган болсок, бүгүнкү күндө биздин колубузда азыркы тергөөчү айткандай эч кандай документация жок. Судебно-медицинская экспертиза, алардын заключение эчтекеси колубузда жок. Саламаттык сактоо жагында. Ошол себептен анафилактический шок жөнүндө айта турган болсок, анафилактический шокто 1 мүнөттүн ичинде дагы адам каза болуп калышы мүмкүн. Мындан эч ким гарантия жанагы дарыны 3-чү жолубу, 7-чи жолубу, 100-чү жолу салынса дагы кайра анафилактический шок бериши мүмкүн. Ошол себептен азыркы күндө жанагындай заключениялар, корутундулар жок болгондон кийин ал жөнүндө айтыш кыйын. Бирок азыр уккан боюнча уколдон кийин колун көтөрүп, жүрөгү катуу согуп, анан эсин жоготуп эметкени ошол шок состояниясына окшошуп атат. Ошол себептен
азыр эми так деп айта албайбыз, бирок анафилактический шоктон азыркы күндө жумасына бир киши сөзсүз каза болот. Ага кээ бирде молниеносный деп коет, аябай пат тез болгон формасы бар анафилактический шоктун. Азыркы айтып аткан врачтын айтымы боюнча Элдостун жана белги бергени эмеси менен бул ошол формасына жакын формасы анафилактический шок. Демек, сиз дагы ошол биринчи күмөнүңүз ошону карманып атасыз, э? Ошону эми укканым боюнча, бирок азыр баары бир жана судебно медицинский заключенияларды күтүшүбүз керек. Экинчи суроо, кандай дарыгерлик катачылыктар кеткен? Ошол жерде бул анестезияны деле ошол эки дарыгер өздөрү жасай бергени туурабы? Же өзүнчө анестезиолог туруш керек беле алардын жанында? Локалдык инфильтрация деп коебуз. Эменин түрү, ооруну азайтуунун түрү. Муну хирург деле жасайт кээ бир убактарда. Анестезиолог эгерде эме болсо, ошол инфильтративный метод болсо, ага анестезиологдун кереги деле жок. Бирок жанагы биринчи давлениясы түшүп, өзүн жаман сезип атам дегенде, ошол клиникада ар бир да укол сайыла турган жерде анафилактический шоктун аптечкасы болот. Анын ичинде адреналин болот, гормон болот, физраствор болот, ошонун баары тең. Бүт Кыргызстанда жанагы фельдшерский, акушерский ФАП деп коебуз. Айыл жерлеринде деле бар го пункттар, фельдшерский, акушерский. Ошондон баштап ар бир процедурный кабинетте аптечкалар болот. Ал сөзсүз. Ошол аптечка жакын туруш керек. Ошондой белги болгондо эле адреналин венасына куюлат. Аны биринчи жардам деп коет. Биринчи жардамды бардыгы эле көргөзгөнгө даярдыктан өткөн да. Ооба. Анын үчүн реаниматолог ошол жерде турушу шарт эмес беле? Жок. Агасына суроо берсем, биринчи жардам кандай берилиптир? Мына видеосун көрүпсүздөр, маектешсиздер. Саламатсыздарбы? Мен Элдостун агасы. Атым Талант. Ошол жардам көрсөтүү боюнча биз журналисттер менен ошол клиникага бардык. Клиникага барганда мен ошол жерден көп киши менен сүйлөштүм. Ошол жердегилер айтышты. Ошондо башталганда булар аракеттер кылып атышты депчи. Анан Дастан өзүнөн да, Санжардын өзүнөн да сурадык. Баягы ошондой сыртта жанагы ошол жерде айткандар боюнча ошондо башталгандан кийин бир 5 минуттан кийин булар скорый чакырыштыр. Ошол убакта Санжар кирип чыгып жатыптыр. Дастан болсо ошол ичинен чыкпаптыр кабинеттин ичинен. Ошол искусственный дыхание кылып, жүрөгүн соктуруп, ошондой аракеттерди көрдүк деп айтып жатышат. Дастан өзүнөн да сурасам, ал айтты, мен венага биринчи сайган жокмун деди, жанагы адреналинди. Бияк киши айтып атат, венага сайса жакшы болот деп. Тилдин астына 3 жолу сайдым деп айтты да. Тилдин астына? Тилдин астына адреналинди 3 жолу сайдым деп айтты. Анан сразу 3 жолса биринчи сайып көрүп, кайра дыхание кылып, кайра ушундай кылып сайып аттык деп айтты да. Анан баягы 15 минуттан кийин скорый келиптир. Ошондо алар венасына, ошондо анан жанагы немени сайыштыр да. Адреналин. Адреналин эмес, ошондо берки бабочка деп кой, жана ийнен сайып даярдап бериштир. Ошондо венага адреналинди катетер гана коюп беришти. Катетер гана коюп беришти. Ошондо венага адреналинди булар киргизген эмес болуп чыгып атат да. Булардын сөздөрүнө таярсак. Адреналин демек такыр сайылган эмес. Жок, сайыптыр, бирок тилдин астына сайып атат да. Венага эмес. Ошол дагы байкасак болот. Анан берки мени таң калтырган нерсе бул жерде ошо болуп атат. Эмне үчүн бизге маалымат жетпейт деген биринчи ошол суроо, атам айтып кеткендей. Ал суроого да кайтып келесиз. Айкежеден сөздөн алыстабай туруп, дагы бир суроо берип коеюнчу. Айкеже, тилдин астына сайган үчүн мынакей агасы айтып атат да, кеч болуп калган деп. Сиз айткандай венага сайса, балким сактап калмак беле деген үмүтү менен айтып атат. Ушуну да түшүндүрүп берип койсоңуз. Эми кээ бир убакта айырмасы барбы? Анафилактический шокто кээ бир убакта кекиртек ооздун ичиндеги эме слизистый деп коебуз, бат шишип кетет.
Ошол батыш ишип кеткенде дем ала албай. Ошол себептен Элдос колун көтөргөндө эле значит ему было тяжело, дем алуусу кыйын болгон. Ошол себептен оозун тилдин астында өзүңөр деле тилди эметкенде аябай розовый болуп, даже кээде майда кан тамырлар көрүнүп турбайбы? Тилдин астынан дары. Эмне үчүн жүрөк ооруганда дагы башка дагы бир көп ситуацияларда тилдин астына дары сала коебуз. Бул жерден кан тамырга, жүрөккө дары бат жетет. Бул дагы методика болот. Жол берилет, буга? Берилет. Андан кийин 15 мүнөттөн кийин тез жардам кызматкерлери келишти, радистери. Ошол учурда деле бир нерсе кылганга мүмкүн беле? Сактап калганга. Скорый келгенде алардын баарында дефибриллятор деген даяр болот. Венасына физраствор, аны менен кошо адреналин, экинчи доза, үчүнчү доза болуп, ошонун баары айтылып, ошол жердеги врачтар айтып, кеңешип, биринин артынан бирин коюш керек болчу. Анан жанагы врачтар Элдосту жалгыз таштап койбой, ошол жерде сердечно-легочный реанимация, жакайра жандандыруу булар менен алектенишиптир, ал туура. Бирок 30 жүрөктү массаж кылыш керек, көкүрөк аркылуу 2 вдох кылыш керек. Алардын баары хирургдар, особенно ушундайчы жеке клиникаларда баары жакшы эле үйрөнүп атышат. Өзүңөр деле угуп жүрөсүңөр, 1 жыл, 2 жылдын тегерегинде ушу кичинекей бала ушундай шоктон каза болду. Ошондон кийин дагы биз жогору врачтардын билимин жогорулатуу институту, медициналык академия, студенттерден баштап врачтардын баарын ар бирин окутуп келатабыз. Ал жакта үйлүштүк болгон жок болуш керек деп ойлойм. Баары жасалды деп ойлойсуз, аракеттин баары көрүлдү деп. Мынакей темадан алыстабай дагы бир суроо берип коеюн ушул жерден. Андан кийин туугандарынын окуя тууралуу угузган тартиби кандай болуш керек эле? Булар анан моргто иштеген таанышы тиги айтып, буга айтып, анан жанагындай бир өтө бир жаман кырдаалда агасы угуп, ал дагы бирдеме болуп калса эмне болот эле деген суроо да мындай. Ушул жердеги эрежелер да сакталбай калгандай, сиздин оюңуз кандай? Эми кайра жандандыруу бөлүмүндө биз оорулардын акыбалы жөнүндө биринчиден жакын бир туугандарына айтабыз. Эми бул жерде хирургдар иш кылып аткандан кийин ага алар көп үйрөтүлгөн эмес. Именно кайра жандандыруу, анестезиолог, реаниматологдор биз ар бир кыймылыбызды, ар бир уколубузду, дагы кошумча катетерлерди кое турган болсок, ишенимдик кат алабыз. Ошого туугандарын кол койдурабыз. Силер уруксат берсеңер, ушуну кылабыз деп. Алар дайыма даяр болот. Жанагы бейтаптын история болезни дегенде, ошонун биринчи бетинде жакын туугандарынын колу жок, бир дагы процедура кылынбайт. Эми бул жерде Элдостун өзүнүн дагы досторуна келип, анан андай эч кандай ишенимдик кагаздарды кол койбосо, бирок балким бардыр ал. Биз билбейбиз да азыр. Бир да кагаз көрө элек. Демек, ал эрежеде сакталган эмес. Ал эреже дагы, балким сакталган. Биздин колубузда, сизде да жок. Саламаттык сактоо министрлигинде андай бир дагы кагаз жок. Бүгүн мына түштөн кийин мага айтышты, силерден кийин ошол эксперттин катарындасыз, барасыз клиникага, ошол жактан документтерди көрөсүз деп. Комиссиянын мүчөсүсүз, Анан ал жака барганда балким бар болуп калышы мүмкүнбү, жок болуп калабы, аны айта албайм. Бирок бул иш ар бир хирург, ар бир анестезиолог, реаниматолог ар бир кылган процедура жакындары менен согласовывать этиш керек. Өзүнүн макулдугунан тышкары жакын адамдан да тил кат алыш керек болчу. Ал да сакталбай калыптыр. Ал эми ушул туугандарына угузуу эрежеси жөнүндө да комментарий берсеңиз.
эми угузуу ошого таарынып атышпайбы, ич ачып атышат. Түшүнүп атам. Угузуу боюнча ошол эгерде оорунун акыбалы начарлап баратса телефон болот бейтаптын. Эми бул жерде Элдос өзүнүн амбулатордук карта дагы кылбаса керек. Билбейм азыр, эми билебиз го азыр комиссиянын мүчөсүндө болгондо. Эгерде эме болсо анан телефондору да туугандарыныкы жок болуп калышы мүмкүн. Аны эч ким айта албайт. Элдос атам чалгыла, энеме чалгыла деп телефонун чоң кылып жазып койбосо керек. Ал дагы ойлогон жок да ушундай иш болуп калат деп. Ошол себептен алдын ала бирөөнү күнөөлөп же болбосо шектенип отурганды мен айта албайм. Сиз макулсузбу ушу сиздерди 5 саат бою таба албай калганына? Мен макул эмесмин. Биринчиден жанагы договорго кол коет да макулдугун берип, ошол жерде сөзсүз түрдө өзүнүн телефону, анан дагы бир туугандары боло, аяры боло бир жазыштырыш керек болчу. Ал сөз настаивать этиш керек болчу. Биз сурасак, ошол договорго кол койду беле десек, кол койгон деди. Анда мен билбейм, мен өзүм көргөн жокмун, кол койгонму же жөнү тааныштым эле айдап эле договор жок эле баштабайдыбы, мен аны точно билбейм, мен договорун көрүп элекмин. Анан ошол договорго эмне үчүн дополнительный телефон жазган, Элдос өзүнүкүнө жазып коюптур дейт. Элдос өзүнүкүн жазып койсо, силердин каалаат нерсе көрүшүңөр керек эле, ошондо силер настаивать этсиңер керек болчу, ошол жерге экинчи номер жазганга эмне үчүн анткен жоксуңар десем, ушинтип эле койду, болду деп койдук дейт. Андан кийин дагы неметкеним, жана Дастан деген бала экинчи немени ошол баштап атат. Башында Санжар өз мойнуна алып аткан, мен жасадым, мен сайдым деп элечи. Оказывается, Дастан экинчисин сайыптыр. Ал эми Дастандын ал жерге кандай тиешеси бар? Ал жерде эч кандай договору жок экен, трудовой договору, эч нерсе жок. Как просто посторонний человек кирип эле операцияга жасап койгон да. Ушундай да болобу бул медицинада? Жөнөкөй рабочийде жумуш калса дагы трудовой договор түзүш керек да. Bir tokar alıp, bir tokardan bir temir getip bir nerse olsa kim жооп бериш керек ага? Булар эч кандай документация жок. Оформить эткен Санжар операция жасаган башка эле бала кирип жасап атат да, мындайча айтканда. Мен айтайын. Демек ал тажрыйба топтойн деп келген бала деп ойлоп атасыз? Жок, ал экөө ошентип сүйлөшүп алып эле чогуу жасашчу экен. Акчасын бөлүшүп койчу экен. Мен жөнүндө айтайын. Мындай болуп атат да, бул Элдостун телефону болуп, башка телефон болбогондо экөө фучукте чогуу иштесе, Элдос иши фучукте числить этерин билет. Ошол жактан сураса да айтмак. Экинчиден Элдоско жаман болгондо фучуктеги главврачка чалыптыр. Биринчи очередь главврачка чалган экен Санжар. Ошондо деле главврач деген Элдостун номерин тапкыла десе, ошо Фучук больницасы боюнча кантип бирөө таппасын? Элдостун туугандарынын номери, отдел кадрда бар, баарында сакталат. Ошол жерде иштегендер бар, тааныган. Ал без проблема чалып. Бул эме эмес, азыр билдирем десе проблема эмес, хактан бостап. Тапмак. Үйүнө машина менен барып адрес деле турат. Тем более главврач деген биздин үйдү билет, заведующий биздин үйдү билет, үйгө келип кетип жүргөн адамдар алар. Келинчегине да сөз берсем, арты кайрылуу болсун жолдошуңдун. Жолдошуңуздун бир тактап кое турган нерсе, эгерде бейтап акыл эси ачык ордунда болсо, кээ бир убакта ишеним катты өзү кол коет. Андай да жагдай бар. Анан Элдос өзү хирург болгондон кийин кандай процедурага баратканын эметкенден кийин жанагы ишеним катты өзү кол койсо, бул дагы закон түрүндө, мыйзам түрүндө туура. Ошол жагдай боюнча эмне айтасыз? Несколько суроо берип кетсем жакшы эле. Ушул бланканы это не обязательно, что ли, второй номер указывать? Мен азыр эле жооп бердим. Эгерде бейтап акыл эси ордунда ачык, аң сезими ачык болсо, ар ким өзү чечет да. Тем более хирург болгондон кийин өзү эле чечип, өзү кол коюп коюш дагы. Өзү эле кол коюп койсо дагы болот экен, жол берет экен. Жок, кол коюп коет, но дополнительный номерди жазып коюш керек. Не обязательно, значит, да? Эми жана ишеним катта ошондой деп жазылып турат. Алардын көбүн жазган убактарда мен дагы катышам. Эгерде бизде кайра жандандыруу бөлүмүндө оору аң сезими ачык болбосо, биз
сөзсүз түрүндө жакын тууганын чакырып туруп анан кол койдурабыз. Сиз ушуга макулсузбу, кол коюп бериңиз. Андан кийин анан ушул процедура кылынат деп. Кол койгондо вопрос жок. Үстүрө кол кое берсин. Ошол жерге бир туугандарынын номурун жаздырыш керек. Случай жок кимге чалабыз деген. Номурду эле жазып койсо. Ушул жөнүндө мен башында айтып кетпедимби? Эгерде жанагы бул жеке менчик клиника болуп аткандан кийин амбулаторный карта ачылыбы же болбосо история болезни ачылыш керек болчу. Анан Элдос өзү иштеп аткан жеринде жанагындай кылып документацияларды көп деле балким жасабай коюшту. Ал жөнүндө азыр бүгүн так айта албайбыз. Ал эми ушул жөн эле бир сырттан келип экинчи дарыгердин кошулуп калганына кандай комментарий бересиз? Эми бул туура эмес, бирок аны дагы такташ керек. Балким бир жерде болбосо бир жерде ал кишинин дагы приказ боюнча киргизилген деген эмеси болушу мүмкүн. Эгерде жаш врач болсо, анан бизде мамлекеттик клиникаларда ошону окуу жайлардын базасы деп коебуз, клиникалык базасы деп, улуттук госпиталь, экинчи больница, ошолорду ошол жактарда жаш врачтар үйрөнүшөт. Ал жакта жанагы келишим түзүлөт. Ушун жаш врачтар ошол жерден барып ушул методикаларды үйрөнсүн деп. Жеке менчик эмеге стажировкага, тажрыйба алууга эч ким жөнөтпөйт. Бул болсо хирургдардын ичара эле балким сүйлөшүп алышкандар. Мун баары азыр ачылып атканы, чын айткандан, мен муну баарын и не хотела. Анализ шоктон ни один медработник не застрахован. Мен аны түшүнөм. Мага деген просто чындык керек болчу. Мага ушу экөө келип айтса, кандай болду деп. Андай буларда 3 шанс бар болчу. Эгер биз мен күйөөмдү жерге бере электе эле монтип кыркылыгыбызды көтөрөбүз деп ушинтип бергенде, биз дайте нам попрощаться с ним дегеним да, менин жанымды койбой коюшту, чын айтсам. Ушуну угам, байкемди моргтон сураш, заявление бересерби, мынтесерби, тинтесерби деп. Бизге не то что заявление бере тургандай, биз мындай өзүбүзгө келе электе, бизди ушинтип кысып башташты да, одним словом. Кысып баштаганда мен ошо биринчи постум жазганым ушул болду да. Дайте мне в себя прийти, а вы уже так делаете депчи. Значит, что-то несправедливо деп ушактан мен шек заводом да. Мен мейли видеону көрдүм. Я не говорю, что я говорила так, потому что нам в известность никто не пришел перед нам и об этом сказать. Тем более медработниктер болгондон кийин это ичинде болуп атышат да. Эч ким айтып келген жок да, эч ким түшүндүрүп берген жок бизге. Ошол үчүн мен корктум. Азыр сейчас они между собой дело закроют. Все. Здоровый человек кушеткага жатты дагы, турбай калды. У меня уже страх. Косметологические эмелерге уже баргангачы. У меня же ребенок растет. Я этот пробел должна закрыть. И это наше будущее. Мен күйөөм деген всегда был за правду и всегда тактап жүрчү. Любил все по порядку, что было. Калп айтпайын, жумушунан да сурасанар, коллективи, директори бүт айтат. Момдай бүт тагы менен жакшы көрөт. Жумушта дагы кол салган ага, так болсун деп. На русском айта бер. На русском говори. В общем, я их не виню. Сейчас я видео увидела, я их не виню. Я правду говорю, я за правду. Я изначально сказала в посте, я хочу справедливости и правды. Я видела, что они, да, все, что могли, сделали. Но надо свою вину, наверное, признать, подойти к нам, да, сказать правду. Мен күйөөм ордунда болмойм деле мүмкүн болчу.
ооба мен күйөөмдүчү айтмакмын 3 күн барып жанынан тур демекмин сабайбы эмне кылабы тур депчи жалын демекмин да менчи ошондо медицинада болот ооба депчи тур жалын депчи мен да кошо бармакмын ыйланышыпчы ушул жерден мен ушинтип бармакмын Алар келген жокпу? Эн атасы келди туурабы ата апа эн атасы келиптир жаназага турдум деп мага адвокат 3-чү встречада айтып атат да мы за свой страх и риск их жаназага кой бердик дейт. Ошо адвокатка Азыр дагы эстесеңиз. Хорошо. Бул деген бир мейли келбей койду деп деле сөз чыкмак да эми. Алар тарабы келишиптир, хорошо. Экинчи жолу кирип келип атышат. Кирип келип атканы мен уже смирилась, то что жанын алып кетти депчи. Эми просто азыр экспертизаны күтөлү дедик да. Булар өзү жандарыбызды койбой коюшту да келип эле. Келгенде биз ойлойбуз да эми. Келгенде эмне деди, арыз жазбагыла деди. Андай сөз мен уккан жокмун. Эмне деп келип атышты? Келгенде главврач менен улан düşөйүнүш менен кирип келип атышат. Ошол экөө, анан атасы Фучиктин, ооба. Атам билбей калып, коллегалар келген го деп үйгө киргизди да, эми баары биз эсибиз айтып атпайбы, биз эсибизди чогултуп элек да, булар вот такие действия делают да. Мы киргенде анда дагы биз сабырыбызды кармап, мен ичмен, мен өзүм жекемди айтайын, мен ичмен эметип атам. Булар медработниктер да булар деле талкалабасын депчи, никто не застрахован от такой случай деп. Ойлогомда бул бала мага айтат, мен сурадым, сен 500 ой жүгүрөсүңбү дедим. Мен күйөөм, например, түнү менен пациентти ойлонуп чыкчы. Түнү чалса, түнү деле жооп берчи. Ошондой мен күйөөм болчу да. Түнү менен жооп берчи. Мен эми башка адамдарды билбегенден кийин мен ушинтип ойлойм да, медиктер ушундай окшойт, эми переживают депчи мен күйөөмдү. Я у него спрашиваю, 500 ой жүгүрөт окшойсуң депчи, а может быть дегеним барбы депчи, а может ты в сосуд попал депчи. Потому что он же вначале говорит, что все детализации я делал депчи, ответственный я был деп. Ошондо ой жүгүрөтөсүңбү десем, ана шок болуп калды. Сиз айткандай болсун, сиз айткандай болсун. Ну, холодный человек, я вижу, да, уже холодный человек, что он уже душу потерял, да. Я понимаю, что карьерасны анда люблю, он в шоковом тоже состоянии. Но хорошо, мен ушинтип айтканда мен айттым, всё хорошо, мен түшүндүм. Смысла уже нету дедим да, сен менен разговаривай, экспертизаны күтөлү. Чыгып баратканда бир суроомду да бердим. Оплатасы канчалык болду эле депчи. Сен оплата түштү беле силерге деп сурап атам. Потому что айтып атпаймынбы, мен үйдөн эле ушу шектидим да, что уже холодный, всё, с ним бесполезно разговаривать, алдап аткандай болчу. До конца. И ушул жерде мен жөнөкөй эле вопрос сурасам, жок, мен бир да тыйын алган жокмун дейт. Мен да бир да тыйын алган жокмун. Өзүнүн көңүлүнөн чыгарганын берет Деп сүйлөшкөнбүз. Ал чындык. То, что өзүнүн көңүлүнөн берген эмесинчи. Потому что предварительно мен күйөөм айтып аткан, канча болот расход. Хорошо. Ал жерден калп айтып атат да, то, что экинчи калп чыгып атат да, мен өзүм кылгам. Мен деген акчасын алган эмесмин деп. Потом айтты карточкасын. Ана карточкасынан билинип атат. Перевод болгончу. Чалсам, ушу клиника экен. Медсестра жооп айтып берип атат. Ушу медсестра анан айтып берип атат, экинчи Дастан деген бала, экинчи этапта ал саят всегда, ал ушундай болчу деп. Канча каражат которгон экен? 87,800. Мындай болду, кичине бул эме айта албай атат Перизат. Бул мындай болду. Ошол биздин үйгө келгенде мен да бар болчумун. Берки медиа хабтына журналисттер бар болчу, камера тартып атышкан. Ошондо сурадык. Акча берди беле десе, жок, берген эмес. Хотя тарифин кандай десе, анда айтпай койду да. Ана бул айткандай караса 87.800 сом которуп тур. Ошо телефонго чалса, Жазгүл деген кыз жооп берет. Ал бизди чакырды, биз эртеси бардык. Жазгүл деген кыз бизге айтып берди ошентип. Мына 87.800 сомду
мага которгон, амбулаторный картасын мен толтурткам, жана номерди мен жаздырткам. Ошол жерден Элдос өзүнүн номерин жазып койгон. Анан мен башка номер сураган эмесмин. Бул чын. Экинчи этапты Дастан жасаган, Санжар сайган эмес деп ошондон билдик бизчи. Ошондон билип анан ушу акчаны төлөгөн Санжар билдиби деле десем, ооба, мен алып барып көрсөткөм, мына монча которуп койду десем, ошончо которуп салдыбы деп айткан мага Санжар деп айтты да. Он удивился деди, да, медсестра? Таң калып турады. Акчаны которду. Могу доказать. Санжар акча алган эмесмин деп айтып алган эмесмин дейт да. Ладно, шоковое состояние. Ал сиз ал калпынан да азыр ичиңиз ачышат. Ооба, мен ошо у него 3 раза шанса было, да, признаться. Мен биз деле кечмекпиз. Просто уже за будущее наших детей мне страшно, да. Если мен азыр муну кой берип койсом, мейли кечтим депчи. Мен балам чоңоюп атат, мен байкемдердин балдары чоңоюп атат. Кыргызстандын канча будущий кичинекей балдар чоңоюп атат да. Бул деген башка бирөөнү обучение кылса, ушундай уж жолун көрсөтсө, трудовой договор жок, номер не указывает. Если ты открываешь медучреждение, любой мед болбосо да, сен өзүнүн жумушуна так болгон да. Мы бы тоже с мужем могли бы, оказывается, открыть ушинтипчи. Мы так не сделали, биз корктук. Биз лицензияны стаж болсун деп корктук. Мен токтоп коеюн, убакыт бүтүп калды электе. Бул жерде мына тергөө кызматкери биз ошо клиникага барганда баарын айтты, эмне үчүн бизге маалымат берген жоксуңар депчи. Ошол жерде медсестралар, ошол клиниканын Арзу деген ээси, анын аялы Света баардыгы бир оозон айтышты. Биз телефондорду, контакттарды таап баштаганда ошол жерге келген тергөөчү бизге кыйкырды дейт. Бирөөңөр дагы телефон чалбайсыңар, эч кимге айтпайсыңар. Мен өзүм жеткизем маалыматты деп айтыптыр. Эгер чалсаңар, силерде проблема болот деп айтыптыр да. Аналар эч кимге чалбай отуруп калыптыр. Экинчиден ошо Фучиканын заведующий ошол жерге скорый менен кошо жетип келип атат 6-дан өткөндө. Ал киши болсо Элдостун прямой тил жакта руководитель Фучика больницасында ал дагы айтпайт. Ал дагы телефон чалбайт. Ошол кишиге да бизде сурообуз бар, эмне үчүн ал айтып койбойт? Ал бир звонок менен эле таптырып коймок жанагы кызматкеринечи. Анан үчүнчү нерсе ошол жердеги медсестра Жазгүл айтып атат. Биз раствордун баарысын биз даярдап беребиз. Тиги врачтар айтып атат, Санжарда жок, биз растворду өзүбүз даярдайбыз депчи. Бул жер несоответствие болуп атат. Анан мен да таң калган нерсе, ошол жерге барганда ресепшнда бир кыз отурган, аты Бактыгүл экен. Анан мен сурадым, сен биякта иштейсиңби? Эмне десем, жок, мен бул жерге жаңы эле келдим. Ошо өлгөн күнү сен барып элең десем, жок, мен эрте кетип калгам деди. Анан беркилерден сурасам, жок, ошол видеодон да көрдүк, ошол кыз жүрүптүр башынан аягына чейинчи. Ал бирок кабинетке кирбептир. Кабинетке кирбесе, анын чечеси жок болсо, ал эмнеге качып кетет ал жерден ал кызчы? Значит, ал бир маалыматты билет, ошону айткандан коркуп атат, ошону сурайт деп качып атат деген бизде ой келип атат да. Ошол жерде иштеген 3-4 медсестра бар экен. Биз азыркы күндө бирөө менен сүйлөштүк, Жазгүл менен сүйлөштүк. Калган медсестрадан дайын жок. Алардан сурасак кетип калды, качып кетти деген эле сөз айтышат да. Демек алардын баары күбө катары өтүш керек деген талапты айтышат. Өтүш керек. Ошо өтүшкөн деп запрет кылып кетиптир. Анан тиги жерде иштеген жана арендага берген немелер эми эч кимге айтпагыла могу видеону. Биз көрсөтпө деген эми кишилерге көрсөтөлү деп көрсөтүштү да. Эмне үчүн скрывать этип турушум бар, мен түшүнүксүз да. Силер көргөнгө акыңыздар бар да. Көргөнгө биздин акыбыз бар да. Следователь запрет этип кетиптир. Эч кимге видеону көрсөтпөйсүңөр. Көрсөтчү болсоңор демек силер тергөө кызматына дагы суроолоруңуздар бар. Суроолорубуз бар, тергөө. Бар болчу кетип калыптыр. Азыр кетип калды. Кызматкер абдан шашып атам деген жүйө менен кетти. Ошондой эле биз Санжар мырзаны өзүнө чакырабыз. Бир мүнөт, могу козголгон берене боюнча мына 146-чы берене деп козголуп атышат. Бул халатный отношения деп эле жумушуна. Бул жерде иш болсо 152-чи берене менен козголуш керек болчу. 152-чи берене бул эмне деген берене? Бул незаконная медицинская или фармацевтическая деятельность. Незаконная медицина болот. Эмне үчүн? Анткени булардын лицензиясы жок. Жана операцияга Дастанын договору жок. Ошол жерде иштеген кызматкердин баарынын договору жок. Документтери жок. Анан жана оплатасын алган чектери жок. Акчаны алгам дейт, алган эмесмин дейт, алган болуп атат. Незаконный медицина болчу да бул жердечи. Ошол клиникада общий хотя бир анестезиолог болуш керек экен, ал деле жок. Демек берене дагы туура эмес коюлуп калган. Берене да туура эмес коюлган. Бул жерде көз карандысыз адвокат отурат, Жанат Гүлжигитов. Жанат мырза, азыр тергөө органдары 3 маселени карап чыгыш керек да, 3 жоопкерчиликти. Бул биринчиден жеке клиниканын жоопкерчилигин карап чыгыш керек. Бизде Кыргызстанда 300дөн ашык жеке клиника бар.
мыйзамга жараша саламаттыкты сактоо, кыргыз жарандардын саламат сактоо жөнүндө мыйзам бар. Ошонун алкагында алар лицензия алыш керек. Ошондой эле коомчулук болуш керек. Башкача айтканда фирма да зарегистрирован болуш керек. Ошол документтер бар беле, жок беле. Анан жана сакал эктирүү деп атат. Ошол сакал эктирүүгө лицензиясын алганбы, сертификаттар алганбы, ошол ишмердүүлүгүн жүргүзгөнгө кандайдыр бир мыйзамдуу документтер барбы, ошону текшериш керек тергөө органдары. Азыр мисалы тергөөчү айтып атпайбы, биз экспертизаны дайындап койдук, болду, жыйынтыгын күтөбүз депчи. Аны күтө берген болбойт. Ошол жакта медицинский бүт жанагы медсестрадан баштап жана 2 баланы сураш керек. Алардын жоопкерчилигин мындай карап чыгыш керек. Биринчиден алар өздөрү медикпи, медик эмеспи, ошону аныкташ керек. Эгерде алардын билими бар болсо, мисалы жогорку билим, медицинский академияны бүтүп эметсе, ошол сакал эккенге ошол жол береби, ошол жогорку билими, ошону аныкташ керек. Ошону аныктагандан кийин ал билинет да, кайсыл берене коюлат. Анан негизи эле байкасак, тажрыйбада ошо жеке клиникаларга көп суроолор болуп атат да. Бизге көп кишилер кайрылды да, ушундай пластикалык операция жакпай калып, же ушундай адан кийин кандайдыр бир операциядан кийин жаракат алып калып көп случайлар болду да. Бирок тилекке каршы мындай жаракат эмес, каза болуп калгандар да көп болду. Өткөн жылы көрдүңүздөр, стоматологдор 4 стоматолог камалды, бир 3 жаштагы кыз каза болуптур. Ушундай эле анафилактический шок менен. Бирок мындай иштерде тилекке каршы медиктердин, ушу дарыгерлердин күнөөсүн аныкташ оор болот да тергөө органдарына. Эмнеге деп байкасак, көбүнчө эле ошол жеке ооруканалар, жеке клиникалар, аларга медицинский документтер бар да, жана история болезни, справкаларды айтып атпайбыз биякта эжебиз. Ошолордун баардыгын тууралап коюшат аларчы. Мында жашынакай кылып жазып коюшат да. Что баардыгы жакшы болгон, эме болгон. А мисалы укук коргоо органдары аны кантип аныктайт? Ошо туура болгон, турган болгон эмеспи? Алар экспертиза дайындайт. Анан мен биякта эжекеден да суранып кетет элем, бул иш үчүн, акыйкат үчүн ошо сиздердин эксперт болот экенсиз. Ошо акыйкаттуу чечим чыгарып бериңиздер да. Анткени мындай ачык эле айтыш керек, мен ачык эле айтам. Дарыгерлер кандайдыр бир шалакылык кылганда эксперттер бир аз жашырып коюшат. Мисалы жоопторун бергенде дагы мындай түшүнүксүз жооп беришет да. Мисалы күнөөсү бар болуш мүмкүн, күнөөсү жок болуш мүмкүн, түшүнүксүз болуп калат да. Ар бир түшүнүксүз эме бул айыпталуучунун мыйзам боюнча эмесине жакшы болот да. Пайда болот. Анан мен сиздерге да кайрылат элем, эгерде сиз ошо экспертизанын корутундусун алсаңыздар, сөзсүз түрдө сиз тергөөчүгө кайрылсаңыздар болот. Комиссионный экспертизага дагы назначение кылыңыздар. Анткени сиздер мына акыйкат чындык издеп атпайсыздарбы? Ошондо комиссиялык каралса, ал жакта мындай более акыйкаттуу анан чындык чыгат да ошол жерденчи. Ал жерде конкреттүү суроолор коюлуп атат да. Эмнеден каза болду? Ошол анафилактический шок эмнеден пайда болду деген ошондой медицинский суроолорго азыр эксперттер жооп берет. Анан негизи эле мен ошол элге кайрылып кетет элем да, көрүүчүлөргө дагы ошол ушундай мисалы ден соолукка тиешеси жок операцияларды сакал эктирүү же пластикалык хирургия негизи эштериң оорубап эметпесечи көп кайрылбай эле койсоңуздар дейт элем да. Эгер кайрылсаңыздар дагы сөзсүз түрдө медицинский документтерин, лицензияларын, ошол иштеп аткан коомдун жанагы бүт сертификаттарын, свидетельство о регистрации жана башка документтерин талап кылыңыздар. Ошолордун баардыгын көрүп, аныктап, келишимдерин көрүп, баардыгын даже юрист менен сүйлөшүп алыш керек. Бул ден соолук деген өтө эме да, коркунуч нерсе. Анан жаңы бир жеке клиникалар ачылып эле каалаганда операция жасап, бул да туура эмес. Ошол. Берене туура коюлган эмес деп атат. Берене азыр мына 146 берене менен иш козгодук деди. 146 берене ал деген ошо медициналык кызматкердин өз жок шалакылык эмес, азыр мен айтып берем. 146 берене бул медициналык кызматкер өз талабына ылайык аткарбаган иши деген берене. Ал жерде 3 жылдан 5 жылга чейин көрсөтүлгөн. Ошо каза болуп калганда. Шалакылык деген ал 248 берене. Азыр мындай да, бул жерде 146 берене бул алдын ала иш козголуп атат. Азыр экспертизанын жыйынтыгы менен ал переквалификация болуш мүмкүн. Оорураак берене коюш мүмкүн. А вообще даже кыскартып да салыш мүмкүн бул ишти. Ошондой да, мисалы азырынча бизге белгисиз. Бирок бул жерде эң негизгиси аныкташ керек ошол. Демек, адам каза болуп атса, кыскартып салыш да мүмкүнбү? Эгерде экспертиза азыр мисалы эртең корутунду чыгарса, мен ошон үчүн эже кайрылып атпайм, акыйкаттуу чыгарып бериңиздер, чтоб
реалдуу чыксын деп атам да. Эки тараптан чтоб эме болбош үчүн ынаныш керек да. Эгерде экспертизада жок, ал анафилактический шок, ал дарыдан болду, бул эми кырсык дегенсип чыгарып койсо, анда и кыскартып да коюш мүмкүн ишти. Уктуңуздар, эми бул жакта комиссиянын мүчөсү отурат, суроо берип коеюн бул жак мырзага да азыр кечиресиз. Саламатсыздарбы? Кандай текшерүү иштерин кандай жүргүзүп атасыздар? Анан ушул жерде бир кызыкчылыктардын кагылыштары болуп кетпейт дегенге кепилдик барбы? Саламатсыздарбы? Алгач Элдостун ата-энесине, жубайына жана байкесине кайрат кылыңыздар. Министрлик тараптан көңүл айтабыз. Бул боюнча министрлик тараптан биринчи күндөн баштап эле буйруктун негизинде териштирүү, текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Азыркы учурда бүгүн клиниканын өзүнө чыгабыз. Буга дери да барганбыз. Ага барганда баягы тергөө иштери жүрүп жаткандыктан баягы болгон медициналык документтерин милиция органдары алып кетишет экен да. Биз эч нерсе кыла албай кеткенбиз. Эми бүгүн дагы түштөн кийин кайра дагы барабыз. Текшерүү иштери болот. Эми азыр сиздер айтып жатпайсыздарбы? Официалдуу түрдө министрлик тараптан жеке менчик клиникаларга 2292 лицензия берилген. Анын ичинен 127 хирургиялык жактарга жана 12 клиникага пластикалык берилген да. Биздин министрлик тараптан анализ, мониторинг, жыл сайын, ай сайын текшерүүлөрдүн негизинде жүргүзүлгөн иштералдын негизинде азыркы кезде республика боюнча 2800-дөй мыйзамсыз иш алып барган кабинеттер, клиникалар көбөйүп кеткен да. Бул тараптан, министрлик тараптан тынымсыз, үзгүлтүксүз иштер жүргүзүлүп атат. Ошонун негизинде тиешелүү мыйзамдарга, жаза кодексине, бузуу кодекстерине өзгөртүүлөр киргизген. Сторону ужесточения деп коебуз. Жана 152-чи беренеге дагы мурда ошо жанагынтип кыскарып кетсе, сөзсүз түрдө баягы штрафтар 200 миңге от степени тяжести деп жана жылдары дагы чоңойгон да. Бузуу кодексине болсо баягы лицензиясы жок иштеп жүргөндөргө мурда жеке ишкерлер 7,5 миң төлөсө, азыр 50 миңге, юридикалык жактарга 23 миңден 100 миңге дери жогорулатканбыз да. Мыйзам жагынан биринчи мыйзамды тууралап, ошо үзгүлтүксүз иш алып барып атабыз. Эми айта кетчү нерсе, мен Элдос менен жеке өзүм тааныш элем. Анткенин себеби бул бала жана российский флебас деген клиникада иштейм деп сертификаттарын алып келип бизден уруксат алат да. Официалдуу түрдө мыйзамдуу иштейин деп ошо менен келип таанышып, өзүнүн баягы ишмердүүлүгүн мыйзамдаштырып кеткен. Эми азыркы жагдай боюнча барган клиникадагы жана 2 бала тууралуу боюнча биздин мамлекеттик реестр бар. Жеке клиникаларда иштеген адистердин баягы кайсы клиникада кайсы адис иштейт, ошонун баары бизде база бар да. Ал база боюнча баягы 2 бала жок экен, эч кандай лицензиясыз, ошо мыйзамсыз иш алып барып жүргөн экен да. Лицензиясы да жок экен. Мед лицензиясы да жок болуп атат. Азыр предварительно биздин боюнчачы баламга да жолуга албай атабыз, документациясын да ала албай атабыз да. Бүгүн да барабыз, клиника жабык, башкалардын баары жабык болуп атат. Азыркы учурда ушундайлар көбөйдү да, баягы адистер чыгып алып эле жеке ишкер катары соцсеттерге, Лалафо, Инстаграмдан өздөрүн баягы мактап, мындай иш алып барам, тигиндей алып барам десе, адамдардын да аң сезиминен кен ушуларга ишенип бара берет экен. Баа саясатынан да көп акча алышат. Анан биздин жарандарга да айта кетет элем, ошо биринчи бараардын алдында ошо тиешелүү документтерин биз дагы лицензиялык талаптар бар да, алган лицензияңарды клиниканын ичине киргенде илип койгула. Кайсы адистер иштейт, лицензияңар барбы, талаптарга жооп береби, ошону көрүп туруп анан кайрылса. Анан жарандардан дагы кетип атат да, ошо баягы рекламага, жарнамаларга ишенип, анан ошондойлорго бара беришет. Мынакей Жанат мырза айтпадыбы? Сиздер барганда азыр жабык болуп атат, документацияларды көргөзбөй атат деп жанам. Жанат мырза айткан документацияларды жок дегенде талап кылып текшерип баштасаңыздар болобу? Жок, сакал өстүрүүгө лицензиясы барбы деген ошого окшогондорго уруксаттары бар. Жок, бул биздин база бар да. Биз базанын негизинде предварительно алдын ала айтып атам. Жок, ошол клиниканын өзүнүн дарыгердин эмеси жок экен лицензиясы. Тиешелүү документациялар жанагы клиниканын өзүнүнкү барбы экен жок дегенде?
Клиниканыкы жок, бул жерден ал клиникага тиешеси жок болуп атат да. Бир чоң помещение болуп атат. Анын ичинен багы бөлүм кабинеттерди бул адистер ижарага алып алып, анан ошентип иштеп атышат да. Демек ал клиникага алсыроо тиешеси жок болуп калат ошондо. Сизге мен ушу эки бала кайрылат элем да. Мен билип атам, силер ушунча окуп, ушунча жылыңар кетип, я вас тоже понимаю, и жен их понимаю, да? Но я должна и обязана сделать для будущих наших же детей. И, пожалуйста, кто сейчас учится, работает, мы сюда приехали обратно ординатурадан, ушу Кыргызстанга вклад кылайлы депчи. Калып калган жокпуз да эми. Биздин будущее просто, поймите, что наше будущее, өсүп келаткан, это смысл жизни, да? И если мы вот так сейчас, я отпущу их от того, что... Кыргызчылык кылып койсок да. Да, по-кыргызски болуп. Эметкенде мне же тяжело будет жить. Эльдос явно такого не хотел, он порядок любил. И чтобы биздин үй бүлөбүз могли этот пробел закрыть, да? Ушундай катачылыктар кайталанбаш үчүн жоопкерчилик болуш керек. Мы какой-то вклад должны в Кыргызстан вводить. Ушул болсун. Түпкү максатыбыз сөз сүйлөшүүнү соттотуп эле түрмөгө отургузуш эмес. Биз ушундай немелер кайталанмаса, ушундай клиникаларды бир жестко текшерип, акыйкаттыкты карап, ушундайларды бир допускать этпей, бир порядок болсо деген ниеттебиз да, ушул аркылуу бир эл арасына жетип, ушундай клиникаларга кайрылбаш керек экен деп. Ушу эки бала экинчи бир халат кийбей, да бир өгө, да бир укол даже аткандан должностуна алып салса деген да, жоопкерчилиги жок булардачы. Нам этого достаточно, чтобы они больше халат не надевали. Медициналык ишмердүүлүгүн жүргүзбөсүн деп. Ишмердүүлүгүн жүргүзбөй өмүр бою кой кайтарабы, огород чабабы, ушул иш менен иш кылчу балдар да булар. И булар эле эмес, ушулардын артынан урок болуш керек да башка адамдарга дагы. Анан могу следствие жүрүшүнө тоскоол болбош үчүнчү жана жерде иштеген баардык кызматкер, медсестралардын баарысын иликтеп, тактап, бир жерге чогултуш керек да. Анткени ошол жерде алар көп документацияны бияка айтканда өзгөртүп коюшу мүмкүн, жазап коюшу мүмкүн. Ал жерде эч ким баягыдай эле жумушка келип эле жүрүшөт бардыгычы. Бирөө биз барсак качып кетет, же сүйлөшпөйт. Анан ал жага давление болуп атканын биз байкадык аларгачы. Качып кетип атканы бул значит тигилер тараптан давление болуп атат. Мону айтасыңар, мону айтпайсыңар деген сөз болушу мүмкүн. Ошон үчүн бизден качып атат аларчы. Болсо кабинетке кирбеген кыз бизден эмнеге качыш керек? Ошол жерденчи. Ошол жерде биз азыр следователдин ордуна следователь болуп жүрөбүз да. Ал жерде ошол эмне үчүн биз ошону кылышыбыз керек билбейм. Биринчи Первомайский районунан иш козголгон. Анан биз похорон бүткөндөн кийин Первомайский барып заявление жасалып деп барсак, ГОВУДга которбойду деди. ГОВУД алып кетти ишти деп. ГОВУДга барсак, аяктан биз алдык, азыр биз силерге эчтеке деп айта албайбыз, заявлениеңерди канцелярияга таштап коюп кете бергиле деди. Адвокат менен. Анан адвокат менен кел заявление таштадык ал жака. Таштап эми эртесине өтөксек, эртеси кайра районго кайра которуп салды прокуратура жашакка берди. Эмне бул түшүнүксүз эмнеге эле чакпай которот? ГОВУД алды, значит ГОВУД дальше продолжить этпейт белек. Же зачем чакат? Неметип кетти, алып кетти. Мына ушуга чейин иш башта эле эч бир допрос кыла элек бирөөнү барып, первоначально эле биринчи эле баргандагы бир 4-өн допрос кылган боюнча башка эч ким допрос да кыла элек, изилдөө да жүргүзүлө элек да. Эми кандай иш? Ошол жерде медсестра кыздар эле коркот да аларчы. Аларга бир алып келип алабыз. Безопасность обеспечение кылып, андан допрос кылып, анан аларды мындай кичине караш керек деген ойдобуз да бизчи.
Анткени ал жаш кыздар коркот да баягы ошол жерден чындыкты айткандан делечи. Бизде ошондой ой кетип атат. Жанат мырза, мынакей суроолор көп болуп атат. Тергөө процесси дагы чабал жүрүп аткандай деп күмөн санап атышат. Бул бир. Анан кийин тараптардын баардыгы суралбай жатканына дагы нааразы болуп атышыптыр. Процедура кандай болуш керек негизи? Анан мына ушул коюлган берене боюнча мынакей Элдостун жакындарынын талабы медициналык ишмердүүлүк жүргүзгөнүнө тыюу салынышы керек дейт да. Сиз айтып атпайсызбы, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошол эле кезекте 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратып, андан кийинки ишмердүүлүк жүргүзгөнгө тыюу салынсын дегенди дагы талап кылышса болобу? Мыйзамга туура келеби? Азыр мындай да, азыр айтып атпайбы баягы байке. 1 май районунан Бишкек шаарына которуп кайра мага да түшүнүксүз болуп атат да. Бул эмнеге которулуп атат? Анткени деген Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына мындай кандайча айтсам мындай экономикалык иштер, көбүнчө ушундай саясий иштер, ушундайлар барат да. Мындай иштер негизи эле райондо тергелиш керек да. Ал эмнеге тияка бияка кетип атат, мен түшүнбөй атам. Балким тиги тарап өтүнүч келтиргенби алып кетүү боюнча. Ар кандай нерселер болушу мүмкүн да. Ошондуктан мен сиздерге кеңеш берет элем. Сиздин адвокаттарыңыз бар экен, адвокаттарыңыз менен аркылуу ошол өтүнүчтөрдү бериңиздер тергөөчүгөчү. Өтүнүчтөрдү конкреттүү түрдө бериңиздер. Мисалы, тергөө амалдарын жүргүзүш керек. Ошо клиниканы текшерүү боюнча, ошо медсестраны суроо боюнча сиз айтып кеттиңиз жаңы эле. Ошондой эле жана видеокамераны айтып атасыз. Биз көрдүк деп атасыз, туурабы? А тергөөчү аны көрдүбү? Ошол суроо. Ошону выемка кылыш керек, алда тергөө амалы. Ошону алышсын. Ошондой эле жана скорый помощь келиптир, туурабы? Тез жардам. Алар келгенде ал кандай абалда эле? Аларды да сураш керек. Аны да сураш керек сөзсүз түрдө. Балаңыздар кандай абалда эле? Тирүү беле, тирүү эмес беле? Негизи ошондой шок болду, кандай дарылар билет да ал медиктерчи. Ошонун баарын такташ керек. Баарын такташ керек да. Анан жанагы берене боюнча 146-берене. Эгерде күнөөлүү деп табылса, эгер сот аркылуу күнөөлүү деп табылса, анда ишмердүүлүгүнө мисалы тыюу салынат да, мисалы 2 жыл, 3 жылга чейин ар кандай тыюу салынат. Убактылуу эле. Анан мен да кеңеш берет элем, ошол прокуратура органдарына да кайрылсаңыздар да, ошо тергөөнүн ошо кайрылдыңыздар да. Арыз менен кайрылдыңыздарбы? Биз бул программага ушул эми экинчи тарап болуп айтылып жаткан Санжар мырзаны да чакырганбыз. Санжар Ахматов аттуу врачты, ал келе албай калды, бирок телефон аркылуу маалымат берген. Келем деп убада берген. Биз программа башталгыч чактардан байланышканга аракет кылдык. Бүгүн байланышпай койду. Жок дегенде телефондон интервью алып коелу алдын ала дегенбиз. Мына ошону алып койгонбуз, угуп алсак, Биз азыр баары бизге келишип, баары неме кылып, аябай кыйналып кеттик, чынын айткандачы. Биз өзүбүзгө деле бул досубуз да чоң жоготуп болуп, ушундай болуп атат. Чогуу иштеген бала, чогуу достошуп жүргөн балабыз, ушундай да. Маалымат бар эле ушул. Эми биз бул бусубуз үчүн неме операция болгон, кадимгидей эле анан процедура учурунда ошол жүрөгү токтоп, анан чыгара албай калдык да. Тез жардам көрсөтүп, ушундай экспертиза көрсөтөт, баары туугандарына деле түшүнүп атабыз. Биз деле кыйналып атабыз да, кандай болсун. Ошо жыйынтык кандай болсо ошондой болот да. Негизи буга чейин канча ушундай операция жасагансыз? Канчаны жасагансыз? Мен биз Турцияда окуп келгенбиз. Турцияда көп жасачубуз, анан биякта деле жакшы жасачубуз да. Ушундай. Канчаны жасадыңыз эле санын айтып аласызбы? Бир нече да толук айта албайм мен. Мындай окуя буга чейин сиздин немеңизде болгонбу, болгон эмеспи? Жок, биринчи жолу болду анафилактик шок. Мен биртке усума келип дагы берем, эч нерседен качпайбыз. Азыр эле баары бизден алып ушундай болду. Дагы биртке өзүмө келип берем силерге, кандай болсо берем да. Эгер мүмкүнчүлүк болсо келип деле кеткенге даярбыз да, ушундай. Сизге акыркы сөз болсун, программадагы соңуна келип жеттик. Талаптарыңызды так-так айтсаңыз. Мен да айтайын. Айтыңыз, сиз да айтыңыз, анан атасы айтсын. Мен да бир. Мен ушундай жакшынакай баламды жоготуп алып, оор толгуз катуу кайгыга түш болуп отурабыз. Ушунча жыл эмгек кылып өстүрүп, ушундай окутуп, эми Кыргыз элине пайдасы тиерди. Баламдын ушундай мечталары бар эле байкуш. Жакшынакай алдыда иштери, максаттарын баары ишке ашпай калды. Артында жетим баласы калды, жапжаш келинчеги калды. Ата-энесин тыштап кетти. Эми буга ким күнөөлүү? Ошондой биздин шалакы врачтар болсо, ошондой тиешине так болбосо, ошолорду комиссиядан сурайт элем, акыйкаттык менен карап бериңиздер. Дагы мага окшоп энелер ыйлабасын, аталар ыйлабасын. Ар бири ушу ишине так болушун, ар кимсе жооп беришин тилейм.
Анан биз тагдыр деп отура берсек, биздин элибизде ушундай тааныш издөө, алдына келип түшүү, кыргызчылык менен бүтүрүү менен болуп жүрө берсе, биздин келечегибиз эмне болот? Бир эле материалдык жагын карай бергенде, анда биздин балдарыбыздын келечеги эмне болот? Мен баламдын бала кезинен баштап мечтайт эткен ушу медицина жана врач болом, хирург болом деп айтчу да. Кичигинен айтып атат, чоңойгондо башка профессияны тандайт койсок, дагы деле ушуну тандады. Ушундай боорукер, ушундай жагымдуу мен бул 1-класска баргандан баштап Элдос грамотасы менен мага дайыма ушу собрания дайыма барат элем, баардыгынан жакшы деген гана отзывдарды угуп келдим мен. Кошуналарым болуп баарынан бир балаң жакшы деген гана сөздөрдү угчум да. Туруп балама көз тийип кеттиби деп да ар кайсыны эне деген ойлойт экен. Бирок мен ушу менде болуп ушундай халатный отношение кылган медиктердин эмес. Энелер ыйлабасын, эч ким ыйлабасын, ушундай частный ачкандардын документтерин карап бериңиздер. Бизде закон иштеш керек. Балам өзүнүн коллегасына ишенди да, жана Турциядан окуп келин жасап атам деп ушунса өзүндөй көрдү да, балам өзүндөй ак жүрөк көрдү, өзүндөй ишенчек көрдү. Мен деле алар аракетин кылгандыр, бирок эгерде ошого өздөрүнүн образованиясы жетпесе, эме кылбаса, бул иштен четтетилишин каалайт элем, башка иш кылышын каалайт элем. Сиздер калыс карап берип коюңуздар. Перизат. Сиз сүйлөңүз, анан атасы Еще раз хочу повториться. Незнание не освобождает ни ответственности, ни от закона. Мы под него все это не копали. Мы просто... Моя цель была увидеть, как ему помощь оказали. А это все само вышло. Я так думаю, что Бог, значит, не просто так к этому ведет нас, но, значит, так оно нужно. Бүгүн ушундай отурум уюштуруп, ачыкка чыгарып, береликтеп сиздердин чакырганыңыздар үчүн сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Ушу бүгүнкү көрүүнү көрөрмандар, силердин да башынан баштап ушу абдан жакшы поддержка кылып келатасыздар. Мындан ары дагы ушу поддержкаңарды кармап, ушул ишти биз ачыкка чыгарганга бир жардам бериңиздер. Биз эч качан буймаланып, тигиндей мындай болуп кетишин каалабайбыз. Биздин максатыбыз ушул өңлөнгөн клиникалар тыккан текшерилип, баары иштей турган болсо, жакшынакай документи менен, жакшынакай билими бар адамдар менен иштелип, ээрчи адамдарга бир зыян келтирбегендей болгон учреждениялар иштесе деп ойлойбуз. Бул медицина кызматы адамдарды өлтүрүүчү эмес, наоборот өлөйүн деп аткан адамдарды кайра бутуна коюш милдети да. Анан кээ бир ушундай жаман случайлар болуп атат, жакшынакай басып жүргөн, мына мага балам окшогондор өтүп кетип атат. Ушуга каршы Минздрав дагы бир жакшы чараларды көрүп, ушуларды тыккан иретке келтирсе деген ойдобуз. Ушул аркылуу көпчүлүккө жеткирип, ушундай частный иштеген адамдардын баарын бир тактаса, жана начар иштегендердин баарын жапса, анан бул экөөнө окшогондорду такыр ак калат кийип иштетпей койгонго чейин жеткиргенине мен аракет кылам да. Урматтуу көрөрмандар, маселе көп экен. Мына биз 30 жаштагы ийгиликтүү, тажрыйбалуу Элдос Турсунбеков аттуу жаш дарыгер врачтын окуясын баятан бери мына айтып бердик. Ал кандай жагдайда каза болгон, суроо абдан көп экен. Ошол клиникага суроо көп. Лицензиясы жок, тобокелдиги бар операцияны жүргүзгөн 2 жаш дарыгерге маселе көп. Эми биз мына тергөөнү жүргүзүп жаткан шаардык ички иштер башкармалыгына дагы бир аз күмөн санап ишеним артпай турушат экен Элдостун жакындары. Прокуратура кызматкерлерине жана ушул саламаттык сактоо министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссияга чоң ишеним артабыз. Ушул ишти дыкат иликтеп, Элдостун жакындарынын бардык суроолоруна жооп алып берип, аягына чейин чыгарып, акыйкаттыкка жеткирип бересиздер деген үмүттөбүз. Ошондой эле прокуратура дагы өз көзөмөлүнө алат деген үмүттөбүз. Ал эмес жакындары жалдаган адвокаттар жакшы иштеп берет деген үмүттөбүз. Деги эле ушундай окуялар кайталанбасын. Саламаттык сактоо министрлиги азыр эле маалымат берип өттү. 2000ден ашык жеке клиникалар мыйзамсыз ишмердүүлүк жүргүзүп жатат деп.
урматтуу көрөрмандар, ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн саламаттыгыңыздар үчүн абай болуңуздар. Документтерин дыкат текшерип, жөнсүз жоосунсуз гана мындай бир пластикалык, косметикалык кереги жок бир операцияларга көп кайрылбастан иш кылып баарын текшерип өзүңүздөргө өзүңүздөр абай болуңуздар демекчибиз. Мындай окуялар кайталанбасын. Жакындар сиздерге дагы бир рет көңүл айтабыз. Акыйкатка жетиңиздер. Биз дагы карап турбайбыз. Биз тараптан дагы обязательно колдоо болот. Саламаттуу болуңуздар. Бул аянтча программасы болду. Сиз менен кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө коштошобуз.